Максат Ажы Токтомушев талкуу жараткан видео боюнча үн катты. Кечээ 22 февралда социалдык тармактарга муфтияттын эсепчиси УКМКнын кызматкерлерине пара сунуштап жаткан делген видео тарады. Ал эми аталган видео боюнча Максат Ажы Токтомушев өзү билдирүү жасады. Кечээ менин дарегиме тиешелүү видеонун таркап кеткени бул чоң бир окуянын кичинекей үзүндүсү. Аталган видеодо мени пара берип жаткандай кылып көрсөтүүсү бул шантаж. Бул тескерисинче пара алууга мажбурлоо деп эсептелинет. Тергөө иштери бүткөндөн кийин мен силерге кенен ачык айкын айтып беремин. Эки сөз менен айтканда кыргыз эли буга ишенбейт. Ал жерде 1 миллион 300 миң доллар депозитке коюлган деп коркутуу менен провокация аркылуу эсепчибизди коркутуп үркүтүп, оорусуна карабай түнкү саат 12-ге чейин УКМКда кармап туруу бул жакшы эмес, туугандар. Кант диабети, кан басымы бар эле. Анан коркконумдан канча процентке койсоңуз ошонун баарын кайтарып бериңиз деп айтканым чын. Депозитке коюу бул мамлекеттин мыйзамында каршы эмес, бирок шариятыбызга туура келбейт. Ошондуктан мен кызматкерлерге дагы, УКМКнын балдарына дагы, эсепчибизге дагы мунун баарын кайтарып бериңиз деп айтканмын. Себеп дегенде мен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи катары менин мойнумдагы эң негизги жоопкерчилик бул мусулмандардын абийирин сактоо болуп эсептелинет, дейт ал өз сөзүндө. Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров мандатын тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 24 февралда Жогорку кеңештин жыйынында Сабиров өзү билдирүү жасады. Мен бүгүн барыңыздарга ыраазычылык билдиргим келип турат. Ушул күнгө чейин кээ бириңиздер менен 5 жыл, айрымдарыңыздар менен 10 жыл чогуу иштештик. Жалпы Кыргыз элине, Ысык көл облусунун жана кичи мекеним Ак Суу элиме, ошондой эле партиялаштарыма ыраазычылык билдирем. Бүгүн мен ушул трибунада туруп, мандатымды кийинки жаштарга таштап кетүүнү туура деп чечтим, деп билдирген Сабиров.